18 январдын чак түшүндөбүз. Кутмандуу күнүңүздөр менен деп жалпы көрөрмандарыбызга жыпар жыттанган жылуу студиябыздан салам айтып, студияда Шарлотта Ишматова МСМ чак түш программасынын бүгүнкү чыгарылышын өзгөчө жыпар жыттуу айымдардын сүйгөн эфири кылалычы. Айтар мырзаларга да тиешелүү, эмнеге дегенде айымдар бир гана сиздерден дал ушундай керемет жыпар жыттанган гүлдөрдү күтөт. Андыктан бул гүлдөр кандай жасалат, бул гүлдөрдү кайсыл жактан алса болот деген суроолоруңуздун жообуна алдыңкы мүнөттөрдө биз эфирдин жүрүшүндө жооп берүүгө аракет кылабыз. Андыктан биз менен чогулуңуз дейли, аптанын 3-чү күнү баарыбызга кутмандуу болсун дейли. Эмесе Шарлоттанын коногу ким экенин дагы дароо байкап коюшту болуш керек. Бүгүн дал ушул гүлдөрдүн ханышасы деп эле айтайынчы. Айтар өзүн көрсөңүз роза гүл да жолдо кала тургандай эле болуп, атайын дал ушундай кол өнөрчүлүгү кеңири таралып, элдерге ушундай керемет гүлдөрдү тартуулап жасап жүргөн эжекебиз талант кызы Сүйдүмкан. Саламатсызбы? Саламат. Кош келдиңиз. Рахмат. Кайсыл жактан келди дебейсиздер, урматтуу көрөрмандар. Атайын кадам жайдан келип отурат, жолдун алыстыгыбы, жакындыгыбы дебей эле жалпы көрөрмандарга жакшы маанай тартуулап, аларга жакшы баягы гүл жасоонун жолдорун үйрөтөм, кайсыл жактан алса болот экенин айтам деп келип отурасыз. Келиңиз, жалпы элдерибиз менен, кыргыз элибиз менен амандашып алыңыз. Анан дагы бул менин колумда турган гүл, урматтуу көрөрмандар, Баткендин символу болгон айгүл гүлү. Толук делек эфирдин жүрүшүндө толук бүткөргөнгө аракет кылабыз. Мен амандашып алыңыз. Саламатсыздарбы? Мен атым Талантбек кызы Сүйдүмкан. Учурда ушундай гүлдөрдү жасоо менен алектенемин. Бул гүлдөр изолон деген материалдан жасалат. Ток менен, электрика менен, светильник катары колдонсо болот. Кыргызстанда бардык эле жерден тапсаңыздар болот. Азыр эгер үйрөнүүнү кааласаңыздар, жасайм десеңиздер. Жакшы экен. Сүйдүмкан эже, деги эле бул ишти баштаганыңызга канча убакыт болду? Деги өзүңүз кайсыл жактан үйрөндүңүз? 2 жылдай болуп калды бул гүлдөрдү жасап атканыма. YouTube'дан эле карап, жактырып, бир жасап көрөйүнчү деп жасадым, жагып калды. Анан, мен ушул гүлдү жасаймын деп катуу кириштим. Изучать эттим, бардык гүлдөрдү, сүрөттөрүн карап, бардык гүлдү жасагым келип кетти. Анан Кудайыма шүгүр, бирок жасап атам азыр. Жакшы экен. Анда урматтуу көрөрмандар, сиз дагы кызыгуу жаралып, суроо жаралган болсо, биздин WhatsApp номерибизге узата бериңиз. Экран түбүндө жазылган номерлерибиздин эшиги сиздер үчүн ачык. Андыктан жакшы маанайда келип, сиз дагы өзүңүздүн Сүйдүмкан эжебизге болгон суроо талабыңыз болсо берип алсаңыз болот. Сөзсүз түрдө биз ал нерсени эске алабыз. Келиңиз, анан эң эле мен алгачкы айтуум болсун, сиз эфирдин жүрүшүндө ушул айгүл гүлүн бүтүргөнгө аракет кылам деп калдыңыз. Эмесе биз бисмилда деп эле баштай берели, андан соң маегибизди да уланта берели. Болобу ушинтип? Сиздер негизи баягы иш кылып аткандар баягы сүйлөп алып эле кое бересиздер го, ансыңарындай. Анда сизге ийгилик каалайбыз. Мен болсо Шарлотта ар дайымкыдай суроолорун узата берсин дейли. Негизи гүл жасап атканда биринчи вазасын сатып алат экенсиз, Ооба, вазасы, электрикасы ар кандай болот. 150 сомдон башталат гүлдүн размериге, гүлгө жарашыктуу вазаны көбүрөөк издейм. Айгүл гүлү анча чоң эмес болгондугу үчүн ушул размердеги вазаны алдым. Ал эми бул металлопластиковый труба болот. Бул ийилип, каалаган формага келтирсек болот да, ошон үчүн именно ушул трубаны колдонобуз. Гүл жасагандар. Анан бул гүл негизинен изолон деген материалдан жасалат. Ошондой. Аны биз строительный фендин жардамында ысытып алып туруп, мына молтко гүлдүн сызыктарын түшүрүп алабыз. Жандыра берсем болобу? Ооба. Ысытып аласызбы же эритип аласызбы? Ой. Бул строительный фен менен ысыганда жумшайт. Жумшаганда биз молт менен сызыктарды түшүрүп алабыз гүлдүн. Түшүндүк. Монтип буралгандардын баары көрсө, ошол баягы фендин жардамы менен, кургатуучунун жардамы менен болот экен, урматтуу көрөрмандар. Жакшы экен. Анан буну гүлдүн жалбырактарын кесип алабыз. Кызыл жалбырак болобу же кандай? Бул мына гүлдүн лепестиктер. Жалбырактары бул жакта окшойт, жеп-жеңил, анан көргөн көзгө дагы аябай жагымдуу болгон гүлдөр экен, чындыгында. Бул гүлдөр судан да коркпойт, эч нерсе болбойт. Арчып койсоңуздар, жууп койсо дагы болот, чаң болуп калса. Анан
көпкө иштеп берет да. Кичине ысытып алып туруп, мындай формага келтирип алабыз жалбырактарынан. Азыр жана ысыткан жалбырагыңыз ушул, ошондой? Ушундан. Аны сыпат эле жасап коюп турбайсызбы, көрсө, мындай эме кылып туруп эле кесип коет экен. Жалбырак, айгүл гүлүнүн жалбырагы ушинтип даяр. Жакшы экен. Негизи бир гүлдү канча убакытта жасап даярдасак болот? Мисалы, айгүл гүлүнү бир 8 саатта жасап болом, беспрерывно. Кесип алып, формага келтирип, анан акырындап кирелеш керек. Электрикасы жасалат. Азыр бул гүлдү мен батарея менен жасалган гүлдү силерге көрсөтүп берейин дедим. Жакшы экен. Анан канча убакытта даяр болот деп айттыңыз? Бир гүл, мисалы, могул жүрөктү айтайын, бул жүрөк бир түс менен, кызыл розалар менен, жалбырактар менен. Бул жүрөк гүл бир суткада жасайм. Себеби гүлдөр, розалар майда болгон үчүн убакытты көбүрөөк алат. Бир суткада эле бир эле күндө жасап коюп, аны канча сомго баалайсыз анан? Жакшы эле пайдасы алып турбайбы көрсө? Бул гүлдүн баасы 1,5 миң болот. Размериге, гүлдүн количествосуга карайт. Жакшы экен, бир күндө ушундай керемет гүлдөп даярдап. Анан бунун материалдары Кадамжайдын базарында сатылабы? Кайсыл жактан алып Изолон материалы Ошто, Бишкек, Татан изолон саткан аккаунттар бар, мен ошол жактан заказ берем. Анан электрикасы бардыгы электрика магазиндерде бар. Труба строительный магазиндерде алабыз, электрикасын электрика магазинден. YouTube'дан карап алып эле ушинтип өздөштүрүп жасап кеттиңиз, Демек айылыңызда туулган күн болобу, жакшылык болобу, алардын баарында Сүйдүмкан эжебиз кызматта болуп турбайбы, көрсө. Жакшы, анан урматтуу көрөрмандар, бул нерсенин светильник катары деп атпайсызбы, түндө баягы жандырып коюу үчүн атайын керектүү экен, өзгөчө баягы жарыктык керек болгондо бул кооздук дагы берип турат экен, өзгөчө өзүңүздөр байкап көргөндөй эле гүлдүн ичинен сонун болуп чырактар жанып турат. Булардын баасына келсек, канча сом тегерегинде булар? Анан эмнесине жараша баасы өзгөрөт? Көлөмүнө жараша элеби же материалдын дагы арзан кымбат болобу? Расходуга, анан электрикасына, ошого карап эле баа. Кызматыңызга дагы? Кызматыма бирдей эле цена коем. Клиенттер жакшы көргөн гүлдү жасай берүүгө аракет кылам дагы. Баарын эле бирдей эле. Анан расходторуна карап баалар өзгөрүлүп кетет да. Мисалы, пион гүлүнүн өзүнө эле 4 метрдей изолон кетти. Бунун диаметри 50 сантиметр болду дагы. Ошол анан заводской плафонго жасалат булар. Баасы канча болуп калат? 3 миң сом. 3 миң сомдун тегерегинде ушундай керемет светильник гүлдү үйүңүзгө алып барып койго алсаңыз болот экен. Сүйдүмкан эже, мен ойлоп атам да, сиздин үйүңүздө аябай баягы кире бериш эле гүл болуп атса кирип, жатакана бөлмөлөрүңүздүн ар бири гүлгө оролуп турса керек. Ооба, ошондой болуп калган. Сиз деген баягы калган мондай калдыктардан деле бир нерселерди жасай калып эле ушундай кылсаңыз керек негизи. Аны ыргытып ийгенге да көз кыйбайчы. Ошондой болобу? Ооба, болот. Ошондой баягы керексиз буюмдардан калдыктарынан кичинекей эмелеринен ромашкаларды жасаса болот, өтө майда крокус гүлдөрүн жасаса болот. Изолонду акырына чейин аракет кылам гүлдөгүлөрдү жасаганга. Себеби бул материал кымбат турбайбы анда? Материал ооба кымбат турат. Кыргызстанда 220-270 сомдой экен метри. Ошондо могу 4 метр кетти деп атасыз, Жакшы эле кетип калат турбайбы? Ооба, кетет. Бирок бул материалдар эмеде өңүнө жоготпойт, формаларынан жоготпойт. Арчып эле иштете берсе болот да, күнгө койсо дагы эч нерсе болбойт. Монтип атайын байкап көрүп атам, чындыгында бул материалды эмне буга чейин көрүп жүрсөк, байкап жүрсөк дагы эмнегедир маани берип карап аптырбыз да, чындыгында караңыздарчы. Эчтек болуп кеткен, мындай кенен кесир арчып берсе болот экен. Монтип атайын мындай фигурасын чыгаргандарыңыз дагы өчүп кетпейт, ошо ойдон калат экен сакталып. Строительный фен менен ысытып туруп формага келтирген экен, формасын ошо бойдон кармап калат да. Жакшы экен. Анда азыр учурда сиз айгүл гүлүнүн кайсыл жеринде жеттиңиз? Кайсыл жерлерин кылып атасыз ушунда? Айгүл кызыл жалбырактарын бүттүңүзбү? Айгүл гүлүнө 6 гүл коеюн дедим. Азыр 5 гүлүн даярдап келдим, 1 гүлүнү көрсөтүп берейин деп. Анан сборкасыны чогуу жасайбыз. Макул.
Шарлоттада үйрөнүп анан гүл жасап кетсин. Жакшы экен. Негизи атайын сизден окуйм деп баргандар болобу? Жок, окуйм дебесе деле үйрөтүңүзчү, келиңиз деп атайын суранып жалынгандар көп болсо керек. Ооба. Күн эле болуп турат. Себеби баягы айымдардын эң эле мындай эмне деп коет, өздөрү каалаган, үйдө олтурган, күйөөлөрүнө өзгөчө жезделерибизге жаккан кесип болуп атпайбы? Ооба. Үйрөткөнгө аракет кылам, онлайн дагы үйрөтүп атам азыр. Анан бир эжеге биринчи жолу лилия гүлүн өзүм үйрөттүм, өзү келип жасап, довольный болуп, ыраазычылыгын айтат. Ошол азырынча онлайн. Бекер эле окутасызбы же? Акчасы бар. Сыр болбосун. Себеби көрөрмандарыбыз бул жактан жазып атышат, ай мен окуйм, ай жакшы экен депчи. Анысы кандай? Ар бир гүл өз-өзүнчө үйрөтүлөт. Эгер онлайн болгон болсо, роза гүлүнө 300 сомго үйрөтүп атам. Ошол жасап аткан убакта өзүм ар дайым байланышта болом. Эгер окшобой жатса же кыйналып аткан болсолор, мен жардам берем. Ошон үчүн 300 сом деп койдум баасына. 300 сом деп. Жакшы экен, Ошондо бир эле мисалы роза гүлүн жасап кетип атканда, анын баарын баягы андан кийин жасап кетиш, өздөштүрүп кетиш оңой. Ошондо 300 эле сом болгону моундай материалдын бир эле метр менен үйрөнүп калат экенсиз. Ооба, биринчи гүл менен эле уже үйрөнүп продажага чыкса болот да, бир эле мастер-классты окуп алып туруп. Сатуу деп калдыңыз, өзүңүздүн сата турган атайын дүкөндөрүңүз барбы? Сизди издегендер кайсыл жактан табат, кайсы базардан табат, кайсы үйдөн табат, ошол жөнүндө айтып бериңизчи. Мен Инстаграмдан эле заказ алам. Демек Инстаграмда барсыз, активдесиз. Ооба. Анан бир эле алган киши сөзсүз түрдө рекорд койгон бир 15 жолу гүл алышты, 5-6 эже. Анан ошон через болуп, сенин жасаган гүлдөрүң жакты, именно сен жакшы жасайт экенсиң деп байкап көрүшөт да, азыр жасагандар дагы көп. Анан ошо тааныштары менен өздөрү көрүп, биринен бири айтышып, ошентип эле келатат азыр. Жакшы экен анда, ошентип тааныш болуп эле. Бирок биз күтөбүз сизден кийин чоң бир баягы дүкөнүңүздөн барып алып, баягы негизи гүл дүкөндөргө барып калсак эле турушат го, вазага сууга салынган, бирок алардын баасын ойлоп көрсөк, мындан да кымбатыраак, жандуу гүлдөр деп коебуз. Мындан да кымбатыраак болот, мындан бирок азыраак убакытка бизге жарап берет да, болгону алып барып жакшы көңүлүн ала алабыз. Ошол эле учурда солуп 2 күндөн кийин жок болуп кетет. Бирок бул учурда замандын талабына ылайык дейинби, сиздин чөнтөгүңүзгө да ыңгайлуу дейинби, аябай колдонгонго жакшы экен. Мен эмнегедир бул эжекебиздин ушул чоң гүлүнүн аты кандай деп койдуңуз бул гүлдү? Лилия гүлү. Кардар болсомбу деп атам, лилия гүлдүн. Урматтуу көрөрмандар, эгерде сиз дагы ушундай кызыксаңыз, анда Инстаграм баракчаңызды бир ирет айта кетели. Инстаграм Москвада ачылгандыгы үчүн өзгөртпөдүм. My Flowers Moskva нижний пробел менен жазылган. Кыргызстанга келип деле ошол аккаунттун улантып атам азыр. Балким ошол аккаунтуңузду сиз башкачараак кылып, Кадамжай же болбосо Баткен деп өзгөртүп койсоңуз кандай болот эле? Эмне үчүн Москва, эмне үчүн андай болот? Өзүңүздүн атыңызды жазып туруп эле ушундай кылсаңыз. Эмнеге дегенде Баткенде Инстаграм баракчаларын кармагандар көп болгону менен аларга оңоюраак шарт түзүп беришиңиз керек да. Сиз эми ал жакта майыл деп эч ким издебейт да, сизди туурабы? Москва деп деле издебейт. Баткен дегенде чыгып атпайбы баткендиктердин гүлдөрү? Сиз Баткенде жалгыз эле болуп атканыңыз үчүн сиздики болуп кетишиңиз мүмкүн эле. Эмне үчүн ошол нерсени аккаунттун аты жөнүңүздү өзгөртүп коюу оюңузда болчу? Мен бул гүлдү баштаганымда ошентип ачып алган экенмин аккаунтту. Аны алмаштыра албайсыз? Алмаштырса болот, мен кардарларым уже мени ошентип таанып калышты, билип калышты да. Анан мен жоготуп албасындар деп эле өзгөртпөдүм. Өзгөрткөн жоксуз. Бирок кыргыз өзүм атымдан дагы бир аккаунт ачып койдум жакында эле. Ошол ат Сүйдүм Flowers деп эле ачып койдум. Основной аккаунтум ошол Москва бойдон калды да. Жакшы экен анда. Бул нерсени айтайын дегендин себеби баягы кайсыл бир мындай азыр замандын талабына ылайыктагы Инстаграм аркылуу эле онлайн буйрутма берип калышты. Ал биздин кардарыбыз мисалы үчүн өзү Ташкентте жүрсө деле, ай Сүйдүмкан, мага такси менен салып ийчи, мен акчасын төлөп тосуп алам деп эле калышпадыкпы? Ансыңарындай ушул интернет заманынын өнүккөн убагында ушинтип жакшы иштеп калсаң дагы болот, Сүйдүмкан. Кайсыл жерде болбосун айтыша берет, жасап такси менен жиберип атабыз. Эң сонун. Гүлүбүздү уланталыбы?
строительный менен. Урматтуу көрөрмандар, келиңиздер, сиздер дагы биз менен бирге болууга чакырабыз. WhatsApp аркылуу суроолорду, каалоо тилектерди узатсаңыз, сөз түрдө өз дарегине жеткирип, сонун деңгээлде биз программабызды улантууга даяр экенибизди эсиңизден чыгарбаңыз дейли. Налардап койсо болот экен. Чактыш программасында керемет гүлдөрдү тартып алайм деп сүйдүм кана же студиябызды көркөөлөп жыпар жыттанган роза гүлдөрү менен, лилия гүлдөрү менен келип отурган учурда сиз дагы биз менен чогуу болуп туруңуз дейли. Анан ар дайымкыдай эле ырдап, бийлебейбиз. Бул учурда айымдарга, мырзаларга дагы тиешелүү болгон теманы талкуулоодобуз, урматтуу көрөрмандар. Даярбызбы? Клеесиз. Мен дагы аябай бел байлап алдым окшойт. Мен дагы жазачудай эле, бирок үйрөнүп алайын. 300 сомдун кереги деле жок бергенме? Бекер эле үйрөнүп алайын, жакшылап маани берип. Бул айгүл гүлүнү мен атайын батарея менен жансын, токко сай улара болбой эле мынтип подарка берип атканда идеальный болот деп ушундай гирляндадан жасадым. Кичине болуп калыптыр. Бул гирлянда атайын ушундайынан алам, мындай ничке болот да. Сатабын деле магазиндерде, ар бир дүкөндөрдө бар, Ар бир дүкөндө эмес, буну мен Бишкектен, анан Москвадан алдырып атам. Бишкекте жок, демек кадам жайда жок. Жолун тапса болот. Бар. Бардык эле мен колдонсом, мен ушуну жактырып, мындай ничке болуп турган үчүн. Бул гирлянда зым формасында болот дагы, буну мынтип каттуу кармасаң эчтеке болбойт. Жок, эч нерсе болбойт. Тычинки формасына келтирип алганга жакшы да бул. Анан башка гирляндаларынан колдонсо болот. Башка гүлдөргө. Жакшы экен. Бир күндүн ичинде эле ушундай сонун гүлдөрдү жаратып кой. Өзүңүз рахат аласызбы ишиңизден? Ананчы. Аябай рахат алам. Мен гүл жасабасам бош калгандай эле боло берем. Мен бир гүлдү бүтүрмөйүнчө эс албайм да. Өзүңүздүн атайын бир бөлмөңүз болуш керек. Ал жака эч кимди киргизбей, баягы клиенттерди деле, кардырларды деле киргизбесеңиз, бала чака киргенде анын баарын кызыгып, бир нерсе кылып салчу эле. Өзүмдүн бөлмөм бар, ошол жакта жасайм. Атайын барып бөлмөңүздү тартып келсек да баягы керемет болуш керек өзгөчө. Гүлдөргө толгон, мен жогоруда айткандай, гүлдөргө эле толуп калбастан, өзүнүн кире беришинен баштап, дарбазасынан баштап дейинчи, ошол гүлдөр менен оролуп турган үй кандай сонун, кандай кооз көрүнөт. Эң башкысы жандуудай көрүнгөн сонун гүлдөрдү жасаган сүйдүм кандай же бүгүн студияда. Үй бүлөңүз жөнүндө айтып берсеңиз, канча балаңыз бар? Андегиле жездебиз кандай сиздин ушул ишиңизди колдойт? Менин 3 балам бар. Балдарым менен үйдө бир иш менен алек болоюн деп эле ушул гүлдү баштап алдым. Анан жолдошум болсо колдойт. Баштап гүлдү баштаганыбызда материалдарын алыш, электриканы туура тандаш өтө эле кыйын болгон Москвада. Анан кандайын алып, кандайын иштетишти билбей. Анан күйөөм издеп мага алып келип берет да. Мен болсо баштаганымда балам 1 айлык да. Анан көчөгө да анча калбайтам, кышта баштагам, ушул январь айында. Анан материалдарды ошол күйөөм алып келип берет да. Жакшы, кандай сонун, атайын күйөөңүз ушинтип алып келип болгону бай жездебиз көрүп атса керек учурдачы. Мен келинчегим үйдө эле иш кылсын, ушинтип сыртка чыгып ар болбосунчу, жылуу үйдө балдарынын кучагында эле ушинтип сонун бизнес баштасын деп жол ачып берген экенсиз. Сизге дагы рахмат айтып коелучу, учурдан пайдаланып. Дагы өзүңүздүн бул үй бүлөңүздөн сизден башкалар дагы бир туугандар арасында кызыккандар барбы? Сиңдиме үйрөткөм, телефонду онлайн эле үйрөтүп койгом, ал дагы жасап атат. Мен жасап атам, сен дагы жасасаң вообще сонун экен деп. Сонун акча табат экенсиң деп моюнтуп койдуңузбу? Үйдө бекер отурбай, балдарың менен кызматыңды кылганча эле жасай бересиң деп үйрөтүп койгом. Жасайт сиңдим дагы 2 жылдан бери. Өзүм баштаганда эле үйрөткөм, болайм сен дагы жаса деп. Жакшы экен, кандай сонун. Ал эми сүйдүм кане же WhatsApp аркылуу келген каттарды барактай турган болсок, саламатсыздарбы, чактыш берүүсү кандайсыздар дейт. Бул айым аябай сонун экен, айы студияңар кооз көрүнүп калат экен. Ушундай студияда ар дайым чыгып тура бергилечи, Шарлотта ийгилик каалайбыз. Онлайн кантип окуйбуз, биз сизди кайсыл жактан табабыз? Мага аябай жакты. Мен тети гүлүн алам деп койгон экенсиз. Кайсы гүлүн аласыз? Коляска гүлүңүзгө кызыгып атабы, билбейм. Сүрөткө тартып же болбосо, жакшылап белгилеп айтсаңыз болот деп. Биз баасын айтабыз, баткенден кеткенче эле ушинтип гүлдөрүн алып калабыз. Кутмандуу
күнүңүздөр менен дейт Сүйдүмкан. Колуңа береке, бар бол, алтын кызсың, сага ийгилик каалайбыз. Рахмат деп билдирүү кат узаткан 1248 менен аяктаган абонент. Рахмат. Жакындар окшойт. Кандайсыздар? Мен дагы үйрөнгүм келип атат. Үйдө жөн олтуруп, ушинтип гүлдөрдү жасагым келип атат. Рахмат. Номерин алып калыңыз, Шарлота деген экен. Алып калалы, номерин. Өзгөчө азыркы жазып аткан Айгүл гүлү мага жакты дейт. Жакты дейт, баасын айтып кое алат бекен деп билдирүүсүн узаткан. Айгүл гүлү бул азыр бийиктиги 70-80 сантиметр болуш керек. 2,5 миң сом болот. Бул гүлдүн ошо 6 гүлү тең жанып, вообще кооз көрүнөт да. Электрика менен боло турган болсо, ошол эле баада 3 гүлү эле жана турган болот эле. Жакшы экен. Демек 2,5 сомго сатасыз бул гүлдү. 2,5 миң сом. Жакшы экен. Анан бул аппараттардын баарын сиз канча убакыт мурда алган элеңиз? Москвадан алгансызбы? Москвадан алгам, бирок Кыргызстандан деле алып келдим. Кээде бузулуп калат, алмаштырыш керек болот. Ошол жерден эле азыр клейди, горелкаларды баарын эле алып баштадым. Кыргызстандан эле бардык эле жерде болот экен, издесең табат экенсиң. Негизгиси ошол кандай инструмент керек экендигин өзүм билип калдым дагы, оңой эле табам. Жакшы экен. Демек бул Айгүл гүлдүн ошондо 5 гүл жанганы үчүн 2,5 миң сомду баалап атасызбы? Мына гирлянда ошол расходторуна карайт да. Ошон үчүн 2,5 миң. Жакшы экен. Жакшы экен. Анан негизи эле кардарларыңыз кандай? Мындай ар дайымкы эле кардарларбы же күн сайын жаңыланып турабы? Жаңылангандар деле бар. Азыр Кыргызстанга келгенден бери жаңылады көп. Канча убакыт болду келгениңиз? Июнь айынан бери. Ошондо канча болду? 5-6 ай болуп калыптыр, э? Жакшы экен. 5-6 айдан бери Баткендиктердин, кадамжайлыктардын маанайын көтөрүп аткан турбайсызбы? Жогоруда айткандай, атайын Оштон, Баткенден буйрутма кылса керек. Таксиден салып келиңиз, мен төлөп алам, онлайн эле акчасын которуп коебуз деп, э? Ооба, ошондой эле болуп атат. Москвада турушу эле мен апамдын туулган күнүнө эле Жалал Абадка салып берчи дешет. Жалал Абадка салып беребиз. Анан мен эжемдин туулган күнү мага көлгө керек дейт. Ал жака дагы жибердик. Бир кардарым Москвага алдырып, Москвадан Турцияга алып кетти кызына. Сенин жасаган гүлдөрүң жагат, мага керек эле, мен Турцияга учуп кетип атам, мага жөнөтүп бер деди. Ошентип жиберип атабыз. Сиз ушул баягы гүл жасап баштагандан бери өзүңүзгө эмнелерди дагы арттырдыңыз, эмнелерди ала алдыңыз? Кандай бир баягы айымдар жасаса, эмнелерди ала алат экен? Кандай кеңеш бере алат элеңиз үйдө отургандарга? Кандай бир пайдалуу жактары бар экен? Уйкунан калбайсызбы түндөн? Уйкудан калсам деле чарчаганымды билбейм. Эс алып эле турам. Түнү жасайм, көбүнчө балдар. Бирок сиз жазап эле, эгерде өз ишиңди чындап сүйсөң, анда иштеп жатып эс аласың деп коет го. Ооба, ошондой. Ансыңарындай сизге уйкунун деле маанилүү эмес турбайбы, э? Ооба. Мен бул гүлдүн доходунан дагы рахатын көбүрөөк байкадым, сездим да. Мага ошол жагы жакты. Кээде үйдө отуруп эме болуп каласың да, бир иш менен алек болгуң келет, өзүңдүн сүйгөн балдар менен, анан бул өзүңдүн сүйүп, мен өзүм жакшы көргөнүм үчүн билем, ушундай рахат алып атам да. Анан бул гүлдү жасаганда, бул гүлдү дагы жасай берет экенмин деп туруп, экинчи гүлгө дагы аракет кылып, азыр катуу эме болуп калдым да, жакшы көрүп кеттим да. Жакшы. Анан сиз менен сизди биз тосуп алганда эле сиз менен атайын келген апаңыз менен атаңыз бар экен. Ошондо кайнеңиз менен кайнатаңыз болуп калабы? Жок, өзүм. Караңызчы, биздин кадр артында турат, баягы болгондо дагы аябай кубанып, кызынын ийгилиги менен сүйүнүп турган апанын жүзүнө жылмаюун көрүп алып, биз дагы кубанып турабыз. Бар болуңуз, э? Сизге дагы ушундай баягы колу алтын кызды тарбиялап койгон экенсиз. Көптөгөн элдерди, кыргыз элин кубантып турат. Ансыңарындай ушундай гүлдөрдү жасай берсин деп биз да айталы. Негизи апаңызда деле мындай өнөр барбы? Негизи үз бүлөңүз жөнүндө айтып берсеңизчи өзүңүздүн. Кандай иштерди кылышат? Кол өнөрчүлүктөрү күчпү? Апам мугалим. Башталгыч класстын мугалими. Анан негизи биздин семьяда мындай
жок. Творчество менен, чеберчилик менен алектенген жок эле. Анан мен колумдан келгенине жасай алганыма сүйүнүп эле жасай баштадым да, себеби ар бир айымдын колунан келет жасаган, эгер катты кызыкса эле жасаса болот. Анан сиздин жеке оюңуз боюнча Кыргызстанда ушундай материалдар менен ушундай керемет гүлдөрдү, светильниктерди жасоо канчалык өрчүгөн? Барбы негизи? Мен негизи маани өрбөптүрмүн. Ооба, бар, өрчүгөн, бардык эле айымдар азыр жасап атат Кыргызстанда деле. Үйрөнгөндөр дагы көп азыр. Мага көп кайрылышат, үйрөтүнчү деп, чоң эжелер, пенсиядагы эжелер бар. Алар деле үйдө отуруп сиз айткандай рахатына балкыгысы эле келет болуш керек, ошондой. Же болбосо өздөрүнүн үйлөрүн ушу гүлгө торонтуп эле. Ай. Ушинтип Айгүлгүлдүн 6-гүлүн дагы биз деп коем да. Эжебиз салды. Азыр трубасына киргизип атабыз, э? Ооба. Ушинтип асты жагы да күйүп турганы жакшы экен, э? Ооба, мыналар күйүп турганы караңгыда жакшы эле жарык берет да. Анан буну тейп лента менен, изолента менен катуу таңып алып туруп, тейп лента менен ороп коебуз жалбырактарына. Ал азыр көрүнбөй калбайбы күйгөн жер? Ал жерин кылбай коесузбу? Ошентип эле түшүндүм. Ошондой эле болуп турат. Жакшы экен. Кармап калыш үчүн изолента менен катырып алдым. Анан тейп лента менен ороп чыгабыз. Бул атайын ошол гүл жасаган эме болот. Клей менен готовый. Жашыл жалбырагына окшойт атайын, ошондой бүчүп жагына. Сабагына жасаса болот, жалбырактарына. Жакшы. Сиз кече эле даярдандыңызбы ошондо бул Айгүлгүлүн жазуу, э? Кече эле. Ооба, кече эле жасадым. Ошол жака барат экенмин дегенде, Баткенге болсо мен Айгүлгүлүнө көрсөтөйүнчү, Айгүлгүл Баткендин биздин сыймыгыбыз деп ошол гүлдү көрсөтөйүн дегем. Негизи оңой эле бул гүлдү жасаган дагы. Мен үйрөнүп алдым, урматтуу көрөрмандар, эртең таңкы Баткенге чыгып алып эле. Гүл дагы алсаңыздар болот деп коюп, э? Жакшы экен. Анан деги эле өзүңүздүн буга чейин окудуңуз беле, кайсыл кесиптин ээсисиз? Ошол жөнүндө да айтып бериңизчи. Мен финанс кредит экономистмин. Бирок кесибим боюнча иштегеним жок. Балдарды чоңойтуп эле декретте отурганмын. Окууну бүткөндөн кийин. Канча жашыңызда турмушка чыктыңыз? 22 жашымда окууну бүткөндөн кийин эле чыккам. Ошондон бери үйдө декретте элем. Анан койчу үйдө отура бербей бир иш менен алек болоюнчу деп ошону баштадым. Жакшы экен анда, атайын баягы YouTube'дан карап алып эле азыр, жогоруда айткандай интернет заманы болуп атканына байланыштуу гүлдөрдү жасап тартууласа болот экен, урматтуу көрөрмандар. Көбүнесе кандай майрамдарга алышат? Туулган күндөргө алышабы? Дагы кандай бир баягы жакшылыктарды берсе болот бул гүлдү? Себеп? Туулган күнгө, тойлорго алышат, свадьбага, светильник, жаш балалууларга атайын люлькалардыр, выпискага дагы алышат. Ар кандай эле случайга. Бул гүл мындай бир светильник катары колдоно берет да, ошон үчүн кээде жөн гана, ооба, керек. Кээде жөн гана алышат, мен өзүм алайынчы, үйүмө коёюнчу дешип. Жакшы экен анда. Анан мен ойлоп калдым, сүйдүм канжы. Бул баягы светильник гүлдөрдү кыздын себине кошуп берсе да болот экен деп ойлоп калдым. Сонун болот. Кыздын себине кошсоңуздар болот экен, урматтуу көрөрмандар. Тумбанын эки жанына лампа коюшат го, ошонун ордуна эки гүлдү коюп койсо дагы сонун жарашат да. Могу эки ак гүлдү, экөөнү окшош кылып туруп, аябай сонун көрүнөт экен. Мага эмнегедир айым катарыбы же болбосо жөн эле ушунчалык азгырылып калдымбы же гүлгө жакын инсан катары айтып атамбы, айтор керемет болот экен. Сепке кошсо да деп уламай көрбөймбү? Балким. Келген каттар саламатсыздарбы? Сүйдүмкан эже, аккаунтуңузду кайталап коюңузчу дейт. Аккаунтуңузду кайталап коет экенсиз. Англисче май, нижний пробел Flowers, нижний пробел Москва деп жазылган. Атым Сүйдүмкан деп сүрөтүм менен турат. Ушул эжени жакшылап эстеп калсаңыздар, Инстаграмдан дароо эле чыга калат экен. Гүл жасаган кызсызбы ошондо сиз дейт. Ой, мен гүл жасабайм, эже гүл жасап атат
эже гүл жасаган кызды туура таптыңыз. Саламатсыздарбы? Чактуш берүүсү ишиңерге ийгилик каалайбыз. Сүйдүм дейт. Колуңа береке, ишиңе ийгиликтерди гана каалайбыз. Сени көрүп сыймыктанып отурам. Азаматсың, аяш апаң деп билдирүүсүн узаткан экен. Кандайсыз эже, канча сом деп билдирүүсүн узаткан экен. Кандайсыздар? Бул эже кол алтын экен, бар болсун. Тетиги чоң гүлүң канчага берет экен? Рахмат деген экен. Тетиги чоң гүлү моңуңуз болуп калды ушунда. Аяш апаларыңыз жазып атат. Канча сомдон деп жазып атат. Келиңиз анда эмесе сүйлөшүп отурганча баарын бир айтып берсек болот да, ачык эле. Бул гүлү 3000 сомдук экен, урматтуу көрөрмандар. Могу жүрөк колумдагы студияда турган жүрөк гүлүбүз 1500 сом экен. Бул жакта лилия гүлүбүз болсо, лилия 5000 сом, 3 электрикасы гүлү менен, жанган гүлү менен. 5000 сом экен лилия гүлүбүз. Ал эми бул ылдыйда турган коляска гүлүбүз канча? Коляска 2200 сом. Размериге карап 1800 дагы жасаса болот, кичинерээк болот. Анан пион букети да 2200 сом. Сепке ошондо кошуп койсо болот экен деп. Өзүм себиме даярданып бердим, урматтуу көрөрмандар. Бирок жакшы эме экен, мындай. Негизи кыз болгондон кийин баарыбыз эле аябай гүлгө жакын болот эмеспиз, урматтуу көрөрмандар. Андыктан ушундай гүлдөрдү буйрут берем десеңиз, ушундай гүлдөрдү жасайм десеңиз, аракет кылсаңыз, Сүйдүмкан эженин онлайн курсуна жазылсаңыз болот экен. Сизге бир күн аралыгында эле бир гүлдү жасоо менен үйрөтүп койгонго шыктуу кыйын эжекебиз бар экен ушундай, Рахмат. Өзүм байланышта болом, окшобой жатса эле сурашат. Мына жерим мындай болуп калды, кандай кылайын дешет, жардам берем өзүм. Салмагы да жеңил болот экен, ошонусуна көрө кызыгып калдым мен. Ооба, өтө жеңил болот. Анан мунун астына ошондо эмне коюп койгонсуздар? Астына алибастер менен катырабыз. Бир гана ошол оорураак болот да. Калгандары жеңил, изолон материал өтө жеңил болот. Мен гүлдөрүбүздү жая эле. Сынып кетпейт экен, ошонусун аябай мындай эмнегедир чакты, Ооба, сынбайт. Ар бир эле моундай жасагандарыңызды эле кеңири кайрыла берсек болот, Ооба, сабагына зым колдоном. Ошон үчүн катты кармап турат да. Укмуш болот экен, кайрыганда. Ооба. Эми араларына жашыл жалбырактарына экилейт. Караңыздарчы, айгүл гүл болуп калды. Керемет. Бул сиздин үйүңүзгө барса канча убакыт сакталат, урматтуу көрөрмандар, канча мезгил сактап койсоңуз болот. Мен да сыймыктанып кеттим, эмнегедир ушундай таланттуу, кол өнөрчүлүгү бийик өрчүгөн эжебиз бар экен деп. Рахмат. Клея катып калмаш керек. Жалбырактарын катытып, мен да аябай берилип кеттим окшойт. Мен үйрөнүп атам ошондо, бирок Сүйдүмкан эже мен ошондо жалбырактарын кантип жасаганды көрбөй калдым да. Мында эле үйрөтөт окшойсуз, өзүңүз? Ооба, бул жалбырактарын деле жанагындай кылып кыркылап, строительный фенге коюп, жумшатып, мен плафон менен сызыгын түшүрүп алам, жанагындай эле проводду коюп алсам, мына ортосундагы сызыгы түшөт да. Бул сызык түшкөн бойдон ошончо катып калат экен, ошонусу жакты мага. Ооба. Бул ар бир эле айымдын колунан келе бербесе керек, негизи атайын жаныңызга келип үйрөнөм деп үйрөнө албай кетип калгандар деле болдубу? Кийин жасабай коюп. Жок, андай болгон жок. Онлайн окугандар деле жасап кетип атат өздөрү. Кыйын экен анда. Ошондой баягы керемет кол өнөрчүлүктөрдүн баарын сиз үйрөтүп турбайсызбы, көрсө? Мен чын эле кызыгып калдым. Чын эле ушундай гүлдөрдү жасайын деп чечип атам. Сүйдүмкан эже менен жакшылап байланышып туруп эле онлайн курсуңузга окуп, ушундай гүлдөрдү жасап, Баткенде жасаса болот экен, Же Баткенде барбы негизи? Баткенде билбедим. Мен Ошто, Бишкекте аккаунттарды билем, анан өзүм окутуп аткан кыздар да эле көбү Оштон болушат экен. Жакшы экен. Бул ар кандай түстөрү менен болот да ошондой бул материалыңыз? Ооба, бардык түсүнөн бар. Сиз каалаган түстү таба аласызбы? Ооба. Ошто бар, Ош, Бишкекте бар. Анан если эгер баягындай розалар болот го, булар мындай бир түстөгү материалдар болот. Анан кээ бир гүлдөр бул жагы өтө ток кызыл, анан
кичине ылдый жагы ач кызыл болуп калат, ошондойлорго тонировка беребиз, боёйбуз. Ал боёгондо деле масляный пастель дегени болот. Ошон менен боёп дагы өзүбүз каалаган түстү берсек болот. Мына лилия гүлүнүн серединкасында ортосунда зеленый түс турат го, салатовый. Ошондо эле масляный пастель менен боёгомун. Өзүңүз. Ортосундагы точкалары лилия гүлүнүн баягындай эмелер болот. Ошолорду эле өзүбүз жасайбыз. Анан тычынкилерин дагы ортосундагы аны кофе менен эле жасап койгом. Клей менен. Кофени катыргансыз, клейге катырганмын. Көрсө баягы бардык нерсени кылса болот экен, урматтуу көрөрмандар, ушинтип, Сонун кофе менен эле мен азыр эле сурайын деп аткам, эмне кылгансыз ал жеринде. Жакшы экен. Анда келген каттарды барактай турган болсом, сүйдүм канеже, саламатсызбы, азаматсыз, ишиңизге ийгилик каалайбыз дегендер бар экен. Номерин берчи деген экен, номерин берели. Берсек болот негизи номер? Ооба, болот. Атайын картарлар үчүн деп иштеген номериңиз болсо, айта кетсеңиз болот. 73 менен 0773 менен 285 жазыңыз. 516. 516 жазып алгандар болсо жакшы экен. Даяр болуп калды окшойт, биздин Айгүл гүлүбүз. Даяр болгону калды азыр. Сиздин чоң кызыңыз, чоң уулдарыңыз демби канча жашта? Мен 3 уулум бар. 3 тең уулбу? Садикке барышат. Эң чоң уулум 6 жашта. Андан кийинкиси 4 жашта, анан кичинеси 2 жашта. Жакшы экен. Анда 3 уулдун апасы болуп, мен баягы кыздар болсо айтайын дегенде, баягы балким жаштыгынан деле кызыгып, ушул жаатка кызмын дегендердин баары эле ушинтип баягы кызыгат болуш керек, айымдардын. Балдарым деле кызыгат. Кызыгабы? Мен жасап калсам, кичине балам келип, баягы лампаларга, молтторго коюп жасап аракет кылып калат мен алдымда. Мен гүл жасаганымды көрүп эле чоңоюп атышат балдарым. Анан каяка бармак эле дебейсизби? Жакшы. Негизи эркек балдардын баягы интернет баракчаларынан карап калсак, сеп жыйнаганын, сеп тиккендерин көрүп калам да. Анан ошолорго эмнегедир таң калып баа берем да, мырзалар ошол ишти кылып атса, айымдар кыла албайт. Ал нерсенин көпчүлүгүнчү ал эми мырзалар ушинтип кылып жаратып атса, биз айымдар өзүнчө эле уялып башкача болуп кетебиз. Бар болуңуздар дейли, мырзабы, айымбы, эң башкысы кол өнөрчүлүгүңүз керемет болуп, элдерге жакшы маанай тартуулап турсаңыз, ушул нерсенин өзү бакыт эмеспи? Жактыш программасы бүгүн Атайын Каданжай районунан келген биздин сонун коногубуз бар. Кол өнөрчүлүгү менен ушинтип сиздерди кубантып турган учур талант кызы Сүйдүмкан. Саламатсыздарбы кыздар, ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Номерин кайталап койгулачы, сураныч деген экен. Эфирдин соңунда кайталап коелучу, же болбосо сиздин WhatsApp номериңизге жеке таштап коебуз, Жеке номериңиз ушулбу? Биз ушул номерге буйрутма бере алабызбы, Сүйдүмкан эже дейт? Ооба, ошол номерге болот. Жакшы экен. Клейдин ордуга кээде бул клей эмес окшойт, бул зажигалка. Горелка деп коет. Кээде бул таппай калса, зажигалка менен деле иштесе болот. Клей каттыганга чейин буну изолонду күйгүзүп алып туруп эле сразу чаптап койсо болот экен. Эме бул тезирээк бүтөт да иш. Мен да бир чаптап көрсөм болобу, ылдыйыр жагына, Ооба, сизге дагы берейин. Бирок оңоюраак жагын берет окшойсуз. Азыр. Сонун. Мен баштап берейин, сизге Ооба, жакшы болот, Мен карап турайын жакшылап. Айгүл гүлүнүн эми ылдый жагындагы жашыл жалбырактарын коелу. Сонун. Жамаштырасызбы? Ооба, келиңиз. Клей чаптап берип коюңуз. Мен болсо кайсыл жерде чаптайбыз? Бул жерге 3 жалбырак коебуз. Бир эле жерге, мондай кыла берейинби? Кое бериң. Мынакей. Клей кармаганга чейин, катаганга чейин кармап турайын, Сонун. Мага жакты. Да бирөөсүн чаптап коеюн. Болду, Кармаганым жетишеби ошол? Жетишет.
Мына клейди ушунча алдык. Ушул 3 гүлдүн жанына бир жалбыракты чаптап атам. Окшошпой калса капа болбойсуздар дейм десем, ар бир эле айым бул нерселерди жакшы кылат болуш керек. Окшоп атат. Окшоп атабы? Кыйын эле боломбу? Караңыздарчы. Болду окшойт да? Калган. Дагы бирөө кылабызбы? Ылдыйга түшөбүз жашыл жалбырагына. Баары менен ушинтип, ошондо мен жана сурайын деп аткам, бул жалбырактардын баары менен баарын колдоносузбу десем, баары колдонулат турбайбы мында? Ооба, колдонулат. Жашыл жалбырактары көп болсо, гүл кооз көрүнөт. Горелка менен күйгүзүп жамаштырып койсо болот. Кийинде эле, э? Ооба. Мен колдонуп көрсөм болобу? Бисмилла. Сразу. Мен чаптап койдум. Ушундай урматтуу айтып койбоймунбу? Жакшы экен. Мынакей. Биздин көрөрмандарыбыз да аябай жазып атышат. Сурагандар андан көп болуп атышат. Мага андан дагы Сүйдөмкан эже вазасы, гүл отургуза турган вазасыга эмнегедир кубанып кызыгып калдым да. Мындай кооз көрүнөт экен, ошол нерсе дагы аябай кооздук берет экен. Бул гүл жасап атканда негизгиси ошол кашпосуна, горшогуна да, анын вазасына көңүл буруш керек. Комнатасына карап, интерьерине карап турган заказ беришет. Мен занавескам ушундай цветте эле, кашпосуну же гүлдүн жалбырактарына ушундай цветте кылсак болобу деп кээде көк, серый айтып калышат. Анан магазиндерди издеп жөнөп калам, анан кийин мен эми серый ваза табышым керек экен. Жакшы, жакшы. Эң башкысы баягы кадрларды качырбай турбайсызбы, э? Ооба, оюдагыдай жасап бергенге аракет кылам дайыма эле. Сонун ага чейин мен келген каттарды барактайын, аябай көп келип атат. Караңыздарчы, эң сонун дейт, азаматсыздар номерин бериңизчи дегендер көп экен. Саламатсыздарбы? Instagram аккаунтун кайталап коюңуздарчы дейт. Instagram аккаунтуңузду кайталап коет экенбиз. Алдыңкы мүнөттөрдө эже дейт, эжеден үйрөнсөк болот бекен, гүлдөрдү кантип байланышсак болот, номерин айта кетиңиздер. Светильник гүлдөрдү кантип үйрөнсөк болот деп суроо берген экен. Өзүң дагы үйрөнүп ал дейт. Сону мүмкүнчүлүк дейт. Саламатсыздарбы? Азаматсыздар, колуңузга береке, эжеке аман болуңуз дейт. Бар болуңуз. Кандайсыздар дейт, гүлдүн материалын кайсыл жактан алат экен айтып берип койсунчу. Сураныч дейт, мен да жазайм, кагаздан жасайм деген экен бул эжекебиз. Изолон материалы Инстаграмдан изолон Ош, изолон Бишкек деселе толтура аккаунттар бар. Ошол жактан заказ берип алдырса болот. Мен өзүм изолон Ош деген аккаунт бар, ошондон эле заказ берем, бизге жакыныраак, тезирээк келет. Срочный заказдар дагы болуп калат, ошого дароо салып беришет. Ал жактан дагы клей, фен, дагы мондой айлантып байлай турган скотчтор деп койчу эле, ошолордун баары бар экен. Алардын баарын алыш үчүн дагы жакшы эле каражат керек, бирок кийин эгерде кардарларыңызды топтоп алсаңыз, сөзсүз түрдө анын баарын актап кетет экен, урматтуу көрөрмандар. Жакшы эле түшүндүк. Эженин жасаган гүлдөрү аябай сонун экен, ишиңизге ийгилик каалайбыз дейт Топчугүл. Чындыгында сонун, керемет экен. Айгүл гүлү караңызчы, экрандан дагы аябай кооз көрүнүп турган учур. Аткенин символу болгон айгүл гүлүн жасап бераткан Сүйдөмкан эженин колдору тарт көрбөсүнчү, э? Ушундай жасаган жашыл жалбырактарына помын коюш керек да. Могул жерлери күйүп, укмуштуудай кооздук берет экен. Кечинде комнатаңызга коюп койсоңузчу, бөлмөңүзгө коюп койсоңузчу, чиркин өмүр болот экен. Өзүмө картинка формасында жасап алгам, дубалга илип коем. Жерге койсом балдарым кармалап бузуп койбосундар деп эле эгизге койгом, безопасныйраган болот. Комнаталардын баарын эле картина формасында коюп, светильник катары иштетебиз өзүбүз. Балдарыңыздын бөлмөсүндө өзүңүздүн бөлмөңүздө болсо, жакшы экен. Коридорлорго чейин коюп таштагам. Анан айым катары айтсаңыз, баягы мындай гүлдөрү жок, анча дейин баягы кооздук бере албай аткан үйлөр болушу мүмкүн да, э? Анчалык кооздук жаратпай турган үйлөр болот го. Ошолордун кайсы бир жерине эле гүл коюп койсо, канчалык деңгээлде ачылат?
Сіздің көз қарашыңыз бойынша гүл менен үйді жасап салсақ болобу же аябай өтө болуп кетеби? Кандай бир мындай өтө тартиптүү койгон учурлар болот го, ошондо кантип койсо болот? Мен жаңы үй салган эжелер сурашат да. Ошолорго айтайын. Үйүмдүн кайсыл жерине койсом болот экен дешет. Анан эгер комната гостиная формасы, эме комнатасы чоңураак болгон болсо, мен чоң гүлдөрдү сунуштайм. Ошол чоң комнатасын. Бир эле гүл жетишеби? Бир эле чоң гүлдү коюп койсо жетиштүү. Анан жетиштүү жарык берет дагы. Анан жаш балдардын комнатасына кандай гүлдөр? Люлька дагы жакшы. Эгер балдарынан көп айымдар этиятташат экен да, өзүм эле окшоп. Анан мен картинка формасындан дагы сунуштайм. Жакшы экен. Урматтуу көрөрмандар, ушул гүлдү жакшылап экранга көрсөтүп коюңузчу деп сурагандар бар экен. Жакшылап көрсөтүп коелу. Бул гүл мен өзүм автордук эмгегим. Светильник гүл жасагандардын арасында бир өзгөчө бир гүл жасайынчы деп ушул гүлдү. Себеби кагаздан жасалган букеттер өтө популярдуу болду го бизде. Анан ушуну светильник катары жасаса кандай болот экен деп 2 ай издендим, ар кандай жасап көрдүм. Буну жандырганда кечинде күйөт, каалаган жазуусу чыгат. Апакем деп жазганмын бул букетке. Бул жактан азыр коляскаларын дагы алайын деп, жакшылап көрөрмандарыбызга көрсөтүп коелу. Эмнеге дегенде, мүмкүн болсо Шарлотта көрсөтүп койгулачы деген экенсиз. Сиз болсо жакшы иштей берсеңиз дагы болот. Мыналар болду, уже бүттү, ашык чарак алып келиппин. Ушундай болсо болот, э? Ооба, ушундай болуп даяр болду. Караңыздарчы. Гүл рахмат дей бербеймби? Негизи гүлдү гүлгө бергенге болбойт, бирок биз ала беребиз, э? Өзгөчө мырзалардан алган жагымдуу болуп болуш керек. Жезделерибизден, э? Бар болуңуз. Караңыздарчы, бул Баткендин символу Айгүл Сүйдүм Кан эженин колунан ушундай керемет гүл жаралып атат. Булгуна аз гана убакыт кетти. Аз гана убакыттын ичинде Сүйдүм Кан эже эмес, Шарлотта жана Сүйдүм Кан эженин колунан жаралган гүлдөр. Автор мен дагы деп кошуп коеюн. Жакшы. Бул кандай болуп, урматтуу көрөрмандар, сиздерге суроо салайын. Өзүңүздүн ой пикириңизди WhatsApp номерге калтыра кетиңиз. 772 менен 743776 биздин WhatsApp номерибиз. Ошол жакка өзүңүздүн жакшы бир ойлоруңузду, пикирлериңизди калтыра берсеңиз болот. Ал эми мен туруп элем, ол коляска гүлдөрүңүздү көрсөтөйүн, э, биздин көрөрмандарыбызга. Аябай суранып атышат. Көрсөтүп койгулачы деп. Андыктан алардын дагы кыялын биз орундатканга аракет кылалы. Бул гүлдөр мынакей бул жактан сиздерге көрсөтсөм болот экен. Азыр мен жубайын. Мынакей. Бул коляска гүлдү жасоо кайсыл жактан келди сизге идея? Выпискага сурашты. Чоңураак кылып, розалары менен жасаса болобу, жаңы төрөлгөн балага, энеге дешти. Анан ошол идея оюма келип, изденип жасадым. Керемет. Роддомдон чыгып атканда выпискага жөн живой гүлдү берсе, монтип көтөрүп барганга деле аябай жагымдуу болот экен, э? Живой гүлдү берсе, баягы эле солуп, кургап калат. А бул болсо эне балага өтө керектүү да. Светильник катары колдонсо боло берет. Жакында жубайыңыз көзү жарам деп турса дагы, урматтуу көрөрмандар, керек экен. Эмнеге дегенде, ушинтип солубай турган гүлдү көтөрүп барып алып эле, бул сага деп кубантып аны берип койсоңуз, менимче жеңебиз бактылуулуктан бир башкача жүрөгү толкундайт болуш керек. Мага жакты, ушу гүлүңүз дагы жакты десем, бардык эле гүлдөр жагат экен. Көрсө гүлгө биз айымдар аябай жакын экенбиз. Колуңузга береке. Бар болуңуз. Эми келген соңку каттарды барактайлы дагы биз программабызды жыйынтыктайлы. Сүйдүм Кан эже. Кандайсыздар, ишиңиздерге ийгиликтерди гана каалайбыз. Гүлдөр мага аябай жакты, гүлдүн материалдарын деген экен, жогоруда айтып өттүк, э. Ийгилик каалайбыз, колуңузга береке дейт. Саламатсыздарбы? Инстаграм аккаунтун кайталап коюңуздарчы дейт. Инстаграм аккаунтуңузду айта кетели. Английский буква менен май, нижний пробел flowers, нижний пробел Москва деген аккаунт. Основной аккаунтум ошол да, ошону да айттым. Анан телефон номериңиз? 0773 285 516. Эфирдин соңунда дагы айтабыз, жаттабай калсаңыз. Анан мен жогоруда суроо салбадым беле, урматтуу көрөрмандар, кандай болду, кандай айгүл гүлү жасалды десек, бирөө жазыптыр. Башка гүлдөргө караганда дагы ушул айгүл гүлү биздин көзүбүзгө аябай жагымдуу көрүнүп атат. Кызым бар болду деп ак батасын берген апаларыбыз болуп атат да.
бар болуңуз. Рахмат. Ал гана эмес, билбейм, башка гүлдөрүңүз калып кетти, мага айгүл жагып калды дебейинби? Чындыгында керемет көрүнөт экен, өзгөчө кооздук жараткан Сүйдүмкан эжеке. Сыр болбосо дейт, акчасы канча экен ийгилик дейт. Айгүлгүлдүн акчасын сураган окшойт. 2500 сом. 2500 сом. Скидка солобу, арзандатуу баа солобу? Арзандатууну сүйлөшөбүз. Сүйлөшсөңүздөр болот экен. Сүйлөшсөк болот. Колуңарга береке, сонун жасайт экен. Бар болгула деп билдирүүсүн узатып атат. Баткентиби, саламатсыздарбы? Сүйдүмкан эже, ишиңизге ийгилик каалайбыз. Өнөрүңүз өркүндөй берсин, колуңузга береке. Эженин жасаган гүлдөрү сонун экен, ишиңиздерге ийгилик. Кадамжайдын кайсыл жеринен болосуз? Рахмат дейт. Эже кандайсыз дейт. Сизге онлайн кантип окуйм? Дагы бир жолу айта кетиңиздерчи. Рахмат деп билдирүүсүн узаткан экен. Рахмат баарыңыздарга. Мен Кадамжайдын Тамаша деген айылынан. Тамашанан болосузбу? Кече эле бир конокум келип тамашананмын деп тамашага ыр жазган болчу. Тамашада бир жалгыз арча барбы? Бар да. Бар, Жакшы, тактап алдым анда эмесе. Келиңиз. Сыр болбосо акчасын деле айттык окшойт, бааларын деле айттык окшойт. Болушунча биз көрөрмандарыбызга маалыматты бердик окшойт. Сиздерге ушундай гүлдөр жаккан болсо, анда бул эжекебиз менен байланышсаңыз болот. Эгерде Баткенде эле болуп сиз ушул гүлдү алышым керек десеңиз, эже Кадамжайга кеткенче сиз азыркы саат аралыгында, 1 саат аралыгында дароо чалып байланышып, буйрутма берип алып алсаңыз дагы болот экен. Бул сизге эң сонун мүмкүнчүлүк. Эгерде Кадамжайда болуп калган учурда дагы жакшы гүлдөрдү буйрутма берем десеңиз, анда такси аркылуу, такси кызматы аркылуу сизге узатып берет. Сиз акчасын онлайн катарып койсоңуз болот экен. Жакшы, мындай мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбаш керек, эң башкысы. Сүйдүмкан эже негизи жарашат бекен, эфирде ушинтип гүлдөргө оролуп эле олтурган, Ооба, сонун. Эфир алып барган. Анда болду, бардык гүлдөр калды бизде дебейинби? Жакшы, ийгилик каалайбыз. Бар болуңуз, колуңузга береке. Жакшы маек болду. Жакшы гүлдөрдү жасадыңыз, эң башкысы ушун кармап эле турайынчы. Колуңузга береке. Апа, сизге да рахмат айтабыз. Бар болуңуздар, аман эсен жетип алыңыздар. Эми болсо, жалпы кыргыз элине болгон эркин микрофон узатайын, каалоо тилек айтыңыз. Бардык кыргыз элиме салам, колдогонуңуздарга рахмат. Ар дайым колдоп, сиздердин жардамыңыздар менен мен ушул деңгээлге жетип, жакшы гүлдөрдү жасаганга аракет кылып атам. Сиздерге жакканына өтө кубанычтамын. Анан ата-энеме рахмат, кайненеме рахмат. Анан жолдошума дагы рахмат. Негизги ал киши мени колдоп, ар дайым колдоп келет. Ошол силерге рахмат, чакырганыңарга. Бар болуңуз. Кайын журтка өзгөчө басып элгилеп рахмат айтпаса болбойт. Ошолор колдоп туруп эле ай жеңе дегенде эле кызматтасыз, ай жеңе дегенде эле гүлүн да жасап берип атасыз, ай жеңе дегенде тамагын да жасап берип атасыз. Бар болуңуз. Ал эми жолдошуңузга болсо ушундай жыпар жыттанган жакшы гүлдөр менен күндү иштен келсе ушинтип тосуп аласыз, жадыраган жакшы маанайыңыз менен. Эң башкысы айым катары сизди түшүндүм, айым катары сизди эмнегедир сыйладым, айым катары сизге болгон көп ийгиликтерди кааладым. Буюрса өзүңүз эле эмес, көптөгөн айымдарды сонун кылып ушундай кол өнөрчүлүк менен жакшы нерселерди үйрөтүшүңүздү каалайм. Көпчүлүк эле Баткендин мырзалары айымдарын эми кызганат да, эми ар бир эркек мырза кызганып үйдөн чыгарбай иштетпей койгондор үчүн эң сонун мүмкүнчүлүк экен. Бул мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбай, сиз дагы өзүңүздүн жарокыр жарыңызды окутуп, ошол курстарга окутуп, ошолдай сонун гүлдөрдү үйүндө эле жасатып алып, үйүңүздө ысык тамагын сизге да берип ошол эле учурда олтурса болот экен. Рахматыбызды айталы. Талант кызы Сүйдүмкан эжекебиз Кадамжайдан келди. Телефон номериңизди дагы бир рет айта кетели. 0773 0773 285 285 516 516 Сүйдүмкан эжебизге байланышыңыз. Кеткенче ушундай коз гүлдөрүнө кадар болсоңуз дагы болот. Эжекем, бар болуңуз, ийгилик каалайбыз. Бат-баттан келип туруңуз, студиябызды көрүп алдыңыз. Сиз менен болгон маек бизге да жакты. Ийгилик каалайбыз. Шарлота Эшматова кайрадан жолугушуу үчүн убактылуу коштошот. Ушундай баягы керемет гүлдөрүн тартуулап, керемет өнөрлөрүн тартуулап турган таланттарга биз ар дайым чаңгап турабыз. Андыктан сиз дагы талантыңыз бар болгон болсо, анда экран түбүндөгү WhatsApp номерге узатып коюңуз. Мен таланттуумун деңиз, же болбосо таланттуу тааныштарыңыз бар болгон болсо, анда биз ар дайым андай инсандарды колдоого Баткен телеканалы даяр экенибизди унутпаңыз. Аты жөнүм Шарлота Эшматова. Жолугушуу үчүн убактылуу коштошоюн. Кайрадан амандашканча.